Бүгүнкү семинар абдан жакшы өттү. Балдарга эң керектүү маалыматтар берилди. Мисалы алсак, коронавирус боюнча ар кандай фейковый маалыматтар чыгып кеткен эле. Ошону бүгүн балдар абдан жакшы тесттерди, сүрөттөрдү көрүп, кайсылысы жалган маалымат, а кайсылысы туура маалымат экендигин билип алышты. Анан ошол көрүлгөн видео сообщениялар, ар кандай келген СМИдеги маалыматтар боюнча алар мындай практический иштерди аткарышты. Анан ичинен тесттерге жооп бергенде абдан актуальный суроолорго жооп бере алышты. Откуда? В какое время? Кто выпустил, да? Бүгүнкү тренингде биз информацияны кантип анализ кылышты үйрөндүк. Биз алгачкы учурда информацияны көргөн учурда биз эме кылышыбыз керек экен. Сайттын кандай сайт экенин, аны ким чыгарган экен, анан кийин анын кандай убакта чыгарылган экениге биринчи ошону карайт экенбиз. Анан гигиена жөнүндө биз вакцинация жөнүндө көп маалымат алдык. Анан эң фейк маалыматтар жөнүндө, именно ошол ковид жөнүндө маалыматтарды алдык. Коронавирус жөнүндө так туура маалыматты биз башка жактан эмес, тастыкталган источниктерден уксак болот экен. Бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, анан өзүбүздүн эмебизден уксак болот экен, саламат сактоо. У нас в первую очередь нужно соблюдать гигиену, личную, так и общественную. Здесь у нас общественная, как соблюдать дистанцию в первую очередь. Что,